Улгайган адамдардын бүткүл дүйнөлүк эл аралык күнүн 1990 Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгы атайын майрам күн катары расмий түрдө каттаган. Башкы максат алардын укуктарын коргоо, муктаждыктарын, көйгөйлөрүн чечип берүү. Алгач ирет Европада, андан соң Америкада белгиленип баштаган. Бүгүнкү күндө Тоң районунда дагы бул күн майрамдык маанайда салтанаттуу иш-чаралар менен коштолуп өткөрүлдү. Тура Суу айылында да демөөрчүлөрдүн аркасында улгайган адамдарды сыйлоо азем өткөрүлүп, алар үчүн сый урматтар көргөзүлдү. Өз кезегинде жылкычы, малчы болуп, апийим тилип, орог оргон эмгек ардагери 90 жаштагы Баатыр эне Бүбүш Чыгаевага ардактуу атуу наамы берилди. 90 жаштан жогору 88 улгайган адамыбыз. Ошондой эле 100 жаштан жогору 3 чоң энебиз бар экен. Аларга дагы үйлөрүнө барып, кабар алып, ошол жерден сыйлуу белектерибизден баалуу белектерибизди тапшырып келебиз деп уюштуруп атабыз. Мурун колхозду иштеп 4 жыл апийим тилгем. Андан кийин жылкы мал бактык, жылкы бактык 20 жылга чейин. Андан кийин жалаң кой алдык, бактык. 10 баланы тарбиялап, 12 баланы тарбиялап өстүрүп, илгертен бери карата машак терип, апийим тилип, ошонун баарын жасаган, ошол эмгегимди актаган, ошол бүгүнкү айыл өкмөттөргө, айылдарга рахмат. Балыкчы шаарында дагы улгайган адамдарды сыйлоо азем өткөрүлдү. Эмгек ардагерлери өзлөрүнүн турмуштук бай тажрыйбаларын ортого салып, жаштарга үлгү болорлук акыл насааттарын айтып өтүштү. Урматтуу ак сакалдуу аталар, ак келечек апаларыбыз, бүгүн биз жөн гана эл аралык карлар күнүн эмес, өлкөнүн тарыхын жана маданиятынын, жашоонун жана акылмандыктын негизин түзгөн кымбаттуу адамдардын майрамын белгилеп жатабыз. Мына бул Байбичем экөөбүз баш кошконубузга 67 жыл болду. Ошондон бери Байбичем экөөбүз жакшы урматта жашап келатабыз. Ушул Байбичем 11-де төрөдө. Улгайган адамдарга кам көрө билүү бир күндүк иш-чара менен гана чектелбеси рас. Учурдагы өкмөт тарабынан каралып жаткан пенсиялардын көбөйүшү да алар үчүн камкордуктардын бири болуп калмакчы. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.